ылғай ошо балдарга раза бул немелерге керек да сынбай чөкпөй түңүлбөй. Аны эмесе артыңарда чөт из калтырып атасыңар. Из калтыр деген. Мунучу да камылат. Сынба, чөкпө, түңүлбө, пай-пайла деп сылдап. Баракелла. Муну Аскарга муну биринчиси муну не болгон баштайм. Сынба, чөкпө, түңүлбө. Азыр ушу неменин үстүндө иштеп атасыз. Мына ушу балдар, мына ушунун балаларынын Хамзанын атасында сынбай, чөкпөй, астында чоң кыйышта болсо түңүлбөй период келген үчүн сиз дагы сынбай, чөкпөй, түңүлбөй, мына алда колдогон үчүн мында чоң ийгиликке жаратып атасыз. Мына ушул китеп сизге сынба, чөкпө, түңүлбө. Бул биринчи китеп. Экинчи китеп из калтыр деген. Из калтыр. Мына бүгүн таг жараттыгар. Артыңарда из калтырыңар. Адамчы эмнеси менен баалуу. Адам өтүп кетсе баары өтөбүз. Бүгүн болсо эрте болсо бүрсүгүн. Артам артындагылар изи менен баалуу. Адам баласы үч түрдүү болот экен. Мал бар адамдар болот экен. Өмүр бою мал албагат экен. Миңдеп дүнүйө чогулат экен. Адам баласы жан багар адамдар болот экен. Кээ бирөөлөрдө жан багар адамдар бар. Баары биригип ошол адамдын багасын жан багат. Кээ бир адамдар эл багар адамдар болот экен. Элди багат экен. Үммөттү багат экен. Элди багат экен, журтту багат экен. Мына бүгүн эл багар адам болот. Мондай адамдарды ойготуп, элди багат атасыңар. Мына из калтыр деген китеп, мына ушундай артыңарда чоң из калтырын өтчүгөн китеп. Экинчиси Абдушкүр Тамырланын Насаат деген. Насаат. Динибиз бул Насаат. Ушул Насаат деген китеп. Окуп жүрөсүн деп ойлойм. Экинчиси Бейшенбек Бекешевтин сахабалар салган чейир жолу 60га чукул сахабанын өмүр баянын жазган. Сонун ушул Allah razı olsun. Артыңарда жакшы из калтырасыңар деп ойлойм. Аракелдеш, азаматсың. Мен ушу белгилеп мындай азамат, кыйын, красавчик деп таптап койгон келдим да. Allah razı olsun. Тайбагыла. Артка тайбагыла. Көрө аласыздар болот, иштарлар болот, сөз кылгандар болот. Ийгиликке жеткен адамдардын да иш жараткан адамдардын арасында сөз сүйлөйт, көрө аласыздар. Анан ушул көрө аласыздардын сөзүнө чөкпөй, түңүлбөй, только вперед. Азаматсыздар. Мен силерди көрүп мындай жүрөгүм сүйүнүп, кадимкидей элди бириктирген, элди ойготкон, мына азаматтарды 3 күндөн бери отурган жерде айтам да, мына жигиттер элди ойготуп атат, карасаңар. Бул жагын балким тартпай деп ойлойсуңар, чын айтайын да. Силер болбосоңар улап башып жок болуп кетептир да. Эл улакка көрбөй калды. Саясий окуялар болду. Bismillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Жараткан Алла Таалам ушул Рамазан айында бүгүнкү туткан оразаларыбызды кабыл алган болсун, каалоо тилектерди кабыл алган болсун, ушул ооруп аткан Хамза, Арслан, Байхан деген балдарыбызга Кудай Таалам шифасын берсин, ошондой эле бүтүндөй ооруп аткан мекендештерибизге Кудай Таалам чындан солу узун өмүр берсин, ооругандарга шифа ажил берген болсун. Муну ушул иштин башында турган Хамзанын атасы, Асланын атасына элди ойготкон мына ушуларга Кудай Таалам чындан солук берсин, узун өмүр берсин. Атакул мырзага, Аскар мырзага Кудай Таалам тапкандарына береке берсин, өмүрлөрүнө береке берсин, жашоолоруна береке берсин. Ар дайым элдин, жердин, диндин, мамлекеттин кызматында жүрүүнү Кудай Таалам өзү насип кылган болсун. Кудай Таалам көрө албастын көзүнөн сактасын, жамандын сөзүнөн сактасын. Эл караган жүзүңөрдү Кудай Таалам эч качан жер каратпасын. Бар болсун. Айылуулар, амануулар, рахметке архамар рахим. Allah razı olsun. Рахмат. Негизи устаздарды келип биздин жасап аткан ишибизди мындай алкыштап, кубаттап, бизге жакшы сөзүн айтып, бата берип турса аябай мындай мотивация алат экенсиң да, дагы да болсо мындай тем күч пайда болот экен да. Кечинде ушу биздин жыласка Шермухаммед устаз келип кетти эле. Келип ушунча ыктыярчылар жүргөнүн көрүп, ыктыярчыларга туугандар ушул китептерди тараталы, окусун, бир катар таркатып коелу, кандай дейсиңер дедилер. Бүгүн мына эртең менен канча китеп келди шеф? 520 китеп. 520 китепти ушул Хамзанын, Асландын сборунда кызмат кылган ыктыярчыларга белек кылып берди да. Биз эртең Хамзанын, Асландын сборуну жаап жаткан учурда бүт кызмат кылган ыктыярчыларга мына ушул китептерди таркатып беребиз да. Бул китептер туугандар, мына караңыздар, Шермухаммед устаздын Из калтыр деген китеби, Сынба чөкпө, түңүлбө деген китеби, ушул китептер экен да. Бул белек туугандар, бул белек. Эң сонун, балдар алып киргиле. Алып кирип жыйып кое бергиле. Рахмат, Алла разы болсун. Көрдүңүздөр? Ушинтип устаздар да келип кубаттап кетип атат да. Бул ушу Шермухаммед устаздын атынан
Мындайча айтканда белек болду да, машалла. Алла разы болсун. Сүйүнөт экенсиң да. Мына Аскар. Шермухамед устаздын кече белеги айткан. Искалтыр деген китепте. Бүт ыктыярчыларга болчу. Мынакей. Вообще сөз жок. Индустриальный парк Silkway. Бұл Кыргызстанда биринчи жолу жасалган долбоор. Бишкек шаарында 70 гектар жер аянтына курулган индустриальный парк Silkway соода борборунун биринчи корпусу 2 кабаттан турат, 40 000 чарчы метр, жалпы 800 бутик болсо, анын 90% сатылган. 10%га жакыны бар, алып жетишип калсаңыздар болот, уже ачылган, иштеп жатат. Ал эми экинчи корпусу жанына аркасына 44 000 чарчы метр курулуп жатат. 500дөй бутик бар, аны дагы $1500 квадраты сатылып жатат. Алып жетишип калсаңыздар болот.